Арбаңыздар, ескерели эс тутумдун барында рубрикабыздан мен Өскен Алиев Нарынбек Абулович бул жолу да ат башынын Казыбек айылынын инсандары жөнүндө эскерүүнү улантуудамын. Бул сүрөттө үстүңкү катарда солдон оңду карай Мамалаев Кожакун, Океев Шембай, Абдыгазиев Шергазы, Качкынов Жумагул, Бектуров Максут. Алдыңкы катарда солдон оңго Турусбек кызы Кымбат, Жалгаева Келдиш, Уалиева Нарынбүбү, Мамбеталиева Турдубүбү. Ортодо турган жаш кызды тааныбайт экенмин. Азыркы мезгилде бул кыз деле очор бачар болду болуш керек. Тааныгандар балким үн катар. Мамалаев Кожакун пограничник колхозунун бухгалтер болуп турган учур экен. Турдубү Арстанбекова эжебиздин күйөөсү. Андан кийин Океев Шембай чарбанын башкы агроному. Колхоз тарагандан кийин бизнеске биринчилерден болуп кирген тың жигиттерибиздин бири эле. Кийин көп жылдар бою Торгорт бажысында агроном болуп иштеди. Андан кийин Абдыгазиев Шергазы чарбада малчы болуп, кийин жеке чарбасы менен алек болду. Андан кийин Жумагул Байкени Чодураңды шээр эле башкарманын чабарманы болгон. Бул кишинин кызматында турган Дардаң Осмонго паракелер да эсибизге түшөт. Мындай карап көрсөк, башкармалардын дагы кыраакылыгы бул кызматта түз, куудуң-шуудуңу жок кишилер иштеген экен. Ошондуктан башкарманын сөзү кандай айтылса дал ошондой жеткирилип, Алтыгүл башкармага жок экен деп эле айтып койчу дегендердин сөзүн да дал ошондой жеткирип келишкен. Дардаң аке бир жолу бир үйгө барса, кымыз куюшуп, келиңиз эми бир дишиңиз десе, жок, болот. Экини ичкидей бул эмне, жарма беле деген тура. Кишиге зыяны жоктугунан ал кишинин чалгычы аялдардын бригадасында чалгычы аңыч болуп жүргөнүн да көрүп калдык. Осмонго параке көп жылдар поштоочу болуп дагы атын теминип коюп, эринбей ар бир үйгө кирип гезит жеткирип жүрдү. Бул кишилер сүрөттө жок болсо да эскерилип кетти. Арбактары ыраазы болсун. Муну адабиятта лирикалык чегинүү деп коет. Андан кийин Бектуров Максут советтик армиянын катарында Архангельскиде курулушта кызмат өтөп келгенинен тарта, ушу колхоздун курулуш бригадасында уста болуп иштеп жүрүп, кийин ошол айылыбыздагы аймактык ооруканабызда чарба башчысы, завхоз болуп иштеп жүрүп эс алууга чыккан. Ал эми алдыңкы катардагы солдон оңду карай Кымбат Турусбек кызы бул Шергазы Байкенин жубайы. Ошол чарбада а кишиге малчылыкта жардамчы болуп кийин эс алууга чыккан. Андан кийин Жалгаева Келдиш Жаңы Үч айылындагы Мамбетахунов Турганбай акенин байбичеси. Бул учурда ошол уй ферманын башчысы болуп турган мезгил экен. Чарбанын тың аял активтеринен бири эле. Бул кишилер көп жылдар бою ошол Казыбек айылында туруп, кийин эле өз айылына Жаңы Үчкө көчүп кетишти. Андан кийин Уалиева Нарынбүбү эже колхоздун профсоюз комитетинин төрайымы. Бул киши калыстыгы, оор басырыктуулугу, иш билгилиги менен бул кызматында узак жылдар бою иштеди. Кадыр барктуу жүрүп өттү.
Андан кийин Мамбеталиева Турдубүбө эже Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын жогорку советине депутат болгон киши. Колхоздун алдыңкы баш чабаны болгон. Узак жылдар бою ушул чарбада эмгек сиңирип, азыр ардактуу эс алууда. Şu Турдубүбө эжеден, аркасында турган Бектуров Максүттөн жана ортодогу жаш кыздан бөлөгүнүн бардыгынын бул дүйнөдөн көзү өткөн бүгүнкү күндө. Эскерели эс тутумдун барында деп жердеш инсандарыбызды эскере жүрөлү.